18:00 чамасына сел келип түшкөн. Бул Аксы районунун Ак жол айыл өкмөтү жана Жаңы жол айыл өкмөттөрүнө түшкөн. Азыркы мезгилде Жол Борсту айылында турабыз. Бул жерде селдин кесепетинен чабанчынын үйүн алып кеткен. Бул айылга кирбейт, бул жайлоо тарапка кирет. Ошонун ичинде 7 жаран болгон. 7 жаранды агызып, 7 жарандын бүгүнкү күндө түндө 6 жаран табылып, үйлөрүнө жеткизилип берилген. Азыркы мезгилде Өзгөчө чакырлар министрлигинин кызматкерлери менен жана жергиликтүү тургундар менен биргеликте 3 жашар баланы издөө иштери жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары Жаңы жол айыл өкмөтүнөн дагы 1 жаран агып кеткен. Ал жерде Өзгөчө чакырлар министрлигинин кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар менен биргеликте алты тарапта дагы жумуш жүрүп атат. Жалпысынан 25 кызматкер тартылды Өзгөчө чакырлар министрлигинен. Жергиликтүү тургундан Жол Борсту Ак жол айыл өкмөтүндө 40 жаран, немеде Жол Борсту айылында 50 жаран тартылган. Ак жол айыл, Жаңы жол айыл өкмөтүндө. Жамгыр бул жерде bir 15 мүнөттөй жамгыр жаган, жаандын көпчүлүк көлөмү жайлоо тарапта жагылган, тоо тарапта. Ал жакта мөндөр аралаш жамгыр жаган, ошонун кесепетинен суунун көлөмү көп түшкөн.